Нарында адамдар ушундай кооптуу жол менен бири-бирине конок кылышат экен. Мен азыр жалгыз терек айылындамын. А бул болсо Нарын дарыясындагы Асма көпүрө. Муну Асма кайык деп да атап коюшат. Нарында мындан башка дагы бир канчасы бар экен. Эки Нарын суусу кошулган жерден ылдый Ак Булуң, Чет Нура, Төш булак, Ири Суу жана Таш Башат айылдарында. Ачык булактарда Асма кайыктар жарым кылым мурда гидрометеорологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү, дарыянын агымын, көлөмүн өлчөө үчүн курулган айтылат. Адамдар аны бир айылдан экинчи айылга өткөнгө да колдонуп келишкен. Азыр деле ошондой. Кышында дагы адамдар суудан өтүп жаткан видеолор бар экен. Бирок бул артымдагы кайык эч кимдин карамагында эмес экен. Муну бизге жалгыз терек айылынын башчысы Нарымбек Усубалиев агабыз айтып берди. Элге керек болгон үчүн майлап, кээде бузулуп калса оңдоп турушат экен. Бирок буга чейин 2015-жылы Ак Булуң айылындагы көпүрөдөн 5 балалуу аял кулап каза болгону тууралуу маалымат чыккан. Жергиликтүүлөр кооптуулугуна карабай бала чакасы менен өтөбүз деп интервью дагы беришиптир. Тойго ошо балдар менен баратканыбызга байланыштуу ушул жерден өткөгө туура келди. Жакшы эле басып өткөн көпүрө болсо коопсуздураак болот беле деп ойлойбуз да. Азыр деле адамдар колдонуп жатканын көрүп калабыз. Мындан улам кооптуу болсо дагы жергиликтүү эл Асма кайык керек деген ойдобу? Сурап көрөлү. Эми алып салса менин оюмча туура эле болот деп ойлойм. Себеби азыр анын деле зарылчылыгы жок. Азыр ар бир үйдө техника бар. Калган жака техника менен барышат. Эми мурун техника жоктун айынан ошол кайыкты колдончу да. Алып салганына басуу бирөө берген оңдо. Негизи дагы деле ар кандай ситуациялар болуп калат. Кээде шашылыш жумуштар чыгып калат. Ошондойдо барыш керек болуп калат. Жанагы бала бакыра эле ойноп түшүп кетпесе атакындай ага деле все оңой менен барып. Таксилерден калып каласың кээде машина чыгып калат, анан мындан чыга алсаң тиги басып эле заматта жетесиң. Топток калсаң өрбөйт калабыз себеп дегенде ойлойм мен. Биздин жол Башында айтылгандай эле бул Асма көпүрө эч кимдин балансында эмес экен. Эгер кокустук болсо ага эч ким жооп бербейт. Тобокелдикке салып, андан ары бери өткөндөр дагы деле бар экен. Муну таптакыр алып салса болбойбу? Сиздин оюңуз кандай? Пикириңизди комментарийге жаза кетиңиз.